Gucci деген сөздү укканда люкс стили жана италиялык кийимдер элестетилет. Бирок чындыгында бул бренддин артында кооз баштыктар менен кымбат бут кийимдерден дагы көп нерселер бар. Келгиле, Gucci'нин мода дүйнөсүнө баралы. Gucci оба, анын аты да чындыгында ритмдей угулат. 1881 төрөлгөн жана Флоренциядан келген жигит эле эмес, кожадан ар кандай кийим жасаган адамдын уулу болгон. Ал Лондондо портер болуп иштей баштаган. Ошол жерден бай адамдардын люкс чемодандар менен саякаттап баратканын көрө баштаганда, ошондо ал стиль жөн гана кийим эмес, бүтүндөй өнөр экенин түшүндү. 1921 Gucci Флоренцияда өз дүкөнүн негиздеген. Ал жерде ал жаркыраган булгары буюмдарды сата баштаган. Бирок бул чакан дүкөн дүйнөлүк моданын белгиси болот деп ким ойлоду эле? Gucci дүйнөсү аркылуу кызыктуу саякатыбызды уланта берсек, бул символдук бренддин тарыхын тереңирээк изилдейли. Флоренциядагы чакан үй-бүлөлүк бизнес кантип дүйнөдөгү эң таанымал мода үйлөрүнүн бирине айланды? Баары бир кишиден башталат. Бул Gucci. Ал 1881 Флоренцияда кожадан кийим жасаган иштери жөнүндө көп билген үй-бүлөдө төрөлгөн. Жаш кезинде Gucci Лондонго барып, Savoy мейманканасында жумушка орношту. Бай кардарларды алардын жаркыраган чемодандары жана аксессуары менен байкап, италиялык кол өнөрчүлүктү британдык чик менен айкалыштыра ала турган жөнүндө көзү жеткен болчу. Мекени Флоренцияга кайтып келип, Gucci биринчи дүкөнүн 1921 негиздеп, анда булгары буюмдарды, чемодандарды, сумкаларды жана аксессуарларды сатты. Бул Gucci бренддин төрөлгөн учуру болгон. Башында Gucci Италия элитасынын көңүлүн бурдурган сапаттуу булгары буюмдары менен белгилүү болгон. Бирок Gucci'нын умтулуулары эч кандай чектүү бүлчү эмес. 1938 Римде биринчи дүкөн ачылды. Бул эл аралык атак даңкка карата маанилүү кадам болгон. 1947 бренд өзүнүн эң көрүнүктүү бөлүктөрүнүн бирин бамбук туткасы бар баштыкты киргизип, ал тез арада аристократтар менен Голливуд жылдыздарынын арасында хит болуп калды. Бирок бул биринчи кадам гана болду. 50 жана 60 жылдары Gucci уулдары Gucci кеңейтүүнү улантты. Бренд италиялык стили жана люкс символу менен болуп калды жана анын кош G логотип дүйнө жүзү боюнча таанымал болуп калган. 70-жылдарга чейин Gucci мындан ары жөн гана мода үйү эмес, дүйнө жүзү боюнча дүкөндөр менен глобалдык империя болгон. Бул мезгил ичинде бренд жаңы идеялар менен эксперимент жүргүзө баштады. Спорттук линияларды жана жыпар жыттуу заттарды киргизүү. Бул ага андан да кеңири аудиторияга жеттүүгө мүмкүндүк берди. Бирок бул мезгил ичинде ички кагылышуулар дагы пайда болгон. Бул кескин өзгөрүүлөрдү алып келди. Gucci жөнүндө айтканда, үй-бүлөнүн ичинде болуп өткөн драманы четке кагуу мүмкүн эмес. Ар кандай ири бизнестегидей эле миллиондогон адамдар коркунуч алдында турганда мамилелер кызуу болушу мүмкүн. Ал эми Gucci'де дагы бар болгон. Gucci 1953 көз жумгандан кийин анын уулдары бийликке келди. Бирок өкүнүчтүүсү бул ийгиликке гана эмес, бийлик үчүн катуу күрөшкө дагы алып келди. Уулдарынын бири, Aldo Gucci, бизнести өз мойнуна алып, дүйнө жүзү боюнча дүкөндөрдү ачып, агрессивдүү кеңейтүүнү баштаган болгон. Бирок анын бир туугандары дайыма эле өз көз карашына бөлүшү берген жок жана компанияны көзөмөлдөө үчүн согуш башталган.
Бул драма негиздөөчүнүн небереси Маурицио Гуччидин 1995-жылы өлтүрүшү менен башталган. Бул кишини өлтүрүү анын мурунку аялы Патриция Региананын тарабынан буйрук кылынган деп айтылат. Аны кара жесир аял деген ат менен лакап кылып коюшкан. Бул каргашылуу окуя мода дүйнөсүнө таасир этип жана ийгиликтин караңгы жагынын символу болуп калды. Ошентип биз кичинекей драмалык тарыхы бар эл аралык мода үйүнө кантип айланганы жөнүндө сүйлөштүк. Бирок Гуччини эмне ушунчалык популярдуу кылды? Гуччи брендти негиздегенде элден айырмаланып туруу үчүн өзгөчө бир нерсе кылуу керектигин билген. Гуччидин биринчи коллекциялары жогорку коомго багытталган жана бул материалдардын сапатына тартып назик детальдарга чейин бардык нерседен айкын болгон. Сиз 1920-жылдарды Гуччи дүкөнүнө кирип, эң сонун баалуу металлдар менен жасалган чемодандарды көрөсүңөр. Британиялык аристократиялык стилди шыктанган бул бөлүктөр абалы жана тазаланганы жөнүндө айтып берди. Гуччи дүйнөгө кийим жарактардан жана аксессуарларды гана эмес, чыныгы маданияттык артефакттарды дагы берген. Келгиле, алардын бир нечесин эстейли. Символдук буюмдар тизмесинде биринчи сөзсүз бамбук баштык болуп саналат. 1947-жылы материалдар согуштан кийин жетишсиздигинен Гуччи дизайнерлери баштык туткасы менен түзүү үчүн бамбукту колдонушат. Бул күтүлбөгөн кадам өндүрүштү сактап эле койбостон бир хит болуп калды. Дагы бир аты аңызга айланган нерсе 1953-жылы түзүлгөн Гуччи лофери. Ат-атчан түрүндөгү металл элементи бар болгон бул бут кийимдер бир заматта статусунун символу болуп калды. Жана бул жерде кызыктуу учур бар. Дизайнерлер алардын лоферин бизнесмендерге гана эмес, аларды джинсы жана футболка менен кие турган студенттерге дагы арнаган. Бул чыныгы стили дегенди билдирет. Эрежелерге баш ийбей, өз каалаганында кие турган болот. Александр Мишелдин 2015-жылы келиши чыныгы чабуул жасады. Бул киши Гуччиди үстүңкү жагын буруп, бүт дүйнөгө бренд жөнүндө кайрадан сүйлөштү. Анын коллекцияларынын винтаж, жаркыраган түстөрдү кошуп, уникорн бедерлерди кошуп, жапайы айкалыштардын жана күтүлбөгөн аксессуарлардын аралашмасы кирет. Мишель жаны эклектикалык стилди түздү. Ал же сүйүктүү же такыр түшүнүксүз болушу мүмкүн, бирок албетте четке кагуу мүмкүн эмес. Ал дагы өз алдынча бир кооздукту жаратып, элдердин жүрөгүндө кандайдыр бир таасир берди. Гуччи окуясы бир адамдын кыялы дүйнөлүк империяга кантип айланышы мүмкүн экенин баянdoодо. Гуччи бизге атаандаштыкка жана кыйынчылыктарга карабастан дүйнөдө өз жолунду таап, аны өзгөчө кылаарынды көрсөтүп турат. Ошентип, түш болсо, анын артында баруудан коркпогула. Гуччи окуясы сизди эксперимент жүргүзүүдөн коркпоого жана нерселерди жаны бурчтан кароого шыктандырсын. Жана эсиңерде болсун, жашоодо модадагыдай эле эң негизги өзүнө чынчыл болуу, кайраттуу бойдон калуу жана атүгүл эң акылсыз идеялар дагы кереметтүү болушу мүмкүн экенин эч качан унутпашыңыздар керек.